Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы жана бүгүнкү сабагыбыздын темасы жылдыздуу асмандын айланышы жана Фуко маятниги деп аталат. Сабактын жүрүшүндө асман сферасынын суткалык айланышы жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар жана Фуко маятниги эмненин далили боло тургандыгын билесиңер. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөрдү айта кетели. Булар асман сферасы, суткалык айланыш, Фуко маятниги жана эклиптика. Деги эле балдар, түнкүсүн жылдыздуу асманга байкоо жүргүзсөңөр, бир кубулушту байкайсыңар. Бул кызыктуу кубулуш жылдыздардын суткалык айлануу кыймылы. Башкача айтканда, түнкү асманга көп убакытка чейин байкоо жүргүзө турган болсоңор, силер жылдыздардын айлануу кыймылында болуп тургандыгын байкайсыңар. Бул кубулушту байыртадан эле адамдар байкашып, аларга ар кандай түшүндүрмө берүүгө аракет кылып келишкен. Ал жылдыздардын айлануусун бир гана дүйнөнүн гелиоборбордук моделин түзгөн польшалык окумуштуу астроном Николай Коперник жылдыздардын айлануу кыймылын ушул жердин өз огунда айлануусу менен байланыштырган экен балдар. Мына ушул жылдыздардын айлануу кыймылына байкоо жүргүзүп олтуруп, байыркы адамдар асман сферасы деген түшүнүктү киргизишкен. Алардын ою боюнча бизди чүмкөп турган асман сфера түрүндө, жер болсо ошол асман сферасынын борборунда жайгашкан деген элестетүүлөр калыптанып келген. Ал эми азыркы кезде ушул асман сферасы албетте сапаттуу деңгээлде колдонулуп, көптөгөн астрофизикалык маселелерди чечүүгө кеңири пайдаланылат балдар. Деги эле асман сферасы дегенибиз эмне? Асман сферасы бул асман телолору жана жарык чыгаруучулары проекцияланган ар кандай радиустагы элестетилип алынган, же болбосо ойдон алынган сфера балдар. Ал ар кандай астрометриялык эсептөөлөрдү жүргүзүү үчүн колдонулат. Асман сферасынын борбору катары байкоочунун жердеги турган жери алынат. Жердеги байкоочу үчүн асман сферасынын айлануу кыймылы асмандагы жарык чыгаруучулардын суткалык кыймылын көрсөтөт. Мына силер көрүп тургандай асман сферасы. Эми ушул асман сферасынын негизги түшүнүктөрүнө кайрыла турган болсок, булар биринчиден дүйнө огу деп аталган жер огунун бойлото кеткен жана асмандын түндүк уюлун жана түштүк уюлун бириктирген сызык дүйнө огу деп аталат. Андан кийинки түшүнүк бул асман экватору. Жер экватору сымал эле асман экватору дегенибиз бул тегиздиги дүйнө огуна перпендикуляр жайгашкан жана асман сферасынын борбору аркылуу өткөн тегиздикти чектеген чоң айлана сызыгы асман экватору деп аталат. Ошондой эле дагы бир түшүнүк суткалык параллель. Суткалык параллель болсо ушул асман экваторунун тегиздигине параллель жайгашкан асман экваторунун сызыгынан кичине сызыктар суткалык параллель деп аталат. Бул жанагы жер шарынын параллельдеринин ролун аткаргандай эле ошондой кызматты аткарат асман сферасында. Ошондой эле асман меридианы деген кийинки түшүнүк. Асман меридианы дегенибиз бул эмне? Демек, тегиздиги дүйнө огу аркылуу өткөн жана асман сферасынын чыгыш жарым шары жана батыш жарым шарына бөлгөн чоң айлана сызыгы асман меридианы деп аталат экен балдар. Деги эле жер шарынын, жердин өзүнүн картасы түзүлгөн, эки жарым шар катары алынган. Ошол сыяктуу эле азыркы кезде асман сферасынын, деги эле жылдыздардын картасы дагы түзүлгөн. Мына түндүк жарым шарынын жана түштүк жарым шарынын. Ошондой эле жер шарынын окуп үйрөнүү үчүн глобус деп аталган атайын жердин шар формасындагы карта берилген түзүлүш колдонулат. Ошол сыяктуу эле асман сферасында окуп үйрөнүү үчүн мына ушундай глобуска окшогон дагы бир түзүлүш колдонулат экен асман сферасын окуп үйрөнүү үчүн. Эми балдар, биз жогоруда айтып кеткендей, жердин өз огунда айлануусунун бирден бир далили катары ушул
асман сферасынын же болбосо жылдыздардын айланышы экен деп атабыз. Бүгүн биз силер менен балдар ушул жердин өз огунда айлануусуна далилдер катары биринчиден жылдыздуу асмандын айланышын жана экинчиден болсо Фуко маятнигинин түзүлүшү боюнча айтабыз. Башкача айтканда ушул эки ыкма менен биз жердин өз огунда айлануусунун далилдерин көрсөткөнгө аракет кылабыз балдар. Демек биринчиден албетте жылдыздардын айлануусу. Жылдыздардын айлануусун силер өзүңөр деле текшерип көрсөңөр болот. Мисалы, түнкүсүн эшикке чыгып, баарыбыз жакшы билген чоң жетиген жылдызын билебиз. Мынакей момундай жол менен 7 жылдызды бириктирсеңер, чөмүч сымал формадагы топ жылдызды аласыңар. Мына ушул топ жылдыз чоң жетиген жылдыз деп аталат. Ошол чөмүч сымал форманын эң башы аркылуу түз сызык жүргүзсөңөр, силер алтын казык жылдызына туш болосуңар. Эми ушул чоң жетиген топ жылдызына байкоо жүргүзүп турган болсоңор, мисалы, түн киргенде саат 9-дарда эшикке чыгып, чоң жетиген жылдызынын абалын аныктап койгула. Андан кийин саат 11-де эшикке чыгып, чоң жетиген жылдызын мурунку ордундан эмес, бир аз кандайдыр бир бурчка кыйшайганын байкайсыңар балдар. 1 саат, 2 сааттан кийин карасаңар. Андан кийин дагы бир 2-3 саат өткөрүп, дагы байкоо жүргүзүп турган болсоңор, анын төмөндөгүдөй болуп, айлануу кыймылында болуп аткандыгын байкайсыңар. Жана айлануу борбору бул жерде ушул алтын казык жылдызына туш келерин дагы байкайсыңар. Демек, алтын казыкты биз ушул асман сферасынын түндүк уюлу катары карасак болот экен. Анткени алтын казык жылдызы ушул асман сферасынын түндүк уюлуна жакын жерден орун алган балдар. Мына ушундай жол менен силер ушул жылдыздардын айлануу кыймылын көрсөңөр болот. Ал эми чындыгында бул жылдыздар айланбастан эле жылдыздарга салыштырмалуу жер өз огунда айланып аткандыгынын далили болуп саналат балдар. Ошондой эле жылдыздардын айлануусунун натыйжасында жер өз огунда айлануусун далилдөөчү дагы бир ыкма фотоаппараттын жардамы менен жылдыздардын айлануу жолун тартуу ыкмасы. Демек, ал кандай жүргүзүлөт? Фотоаппараттын объективи алтын казык жылдызына багытталат дагы, андан объектив көп убакытка ачык сүрөт тартылат. Демек, 360 градусту 24 саатка бөлсөк, 15 градус. Демек, 1 саат ичинде жылдыздар 15 градустук жааны сызат. Мына ошол жаанын сүрөтүн тартып алса болот. Ушундай жол менен, мисалы, көп убакытка биз фотоаппараттын жардамы менен сүрөттөрүн тартып ала турган болсок, мына момундай болгон сүрөттөлүштү алабыз. Мунун өзү асман сферасынын айлануу кыймылында болгондугунун бирден бир далили. Тагыраак айтканда, асман сферасынын айланышы албетте жердин өз огунда айланышынын далили болуп саналат экен балдар. Азыр болсо балдар, ушул жылдыздуу асмандын реалдуу убакытта тартылып алынган сүрөттөлүшү жөнүндө видео тасманы көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз.
силер көргөндөй ушул жылдыз асмандагы жарык чыгаруучулардын суткалык айлануу кыймылы жердин өз огунда айлануусунун бирден бир астрономиялык далили болуп саналат экен балдар. Азыр болсо ушул айтылгандарды бышыктоо максатында 1-2 суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Жылдыздардын ичинен эң жарык жылдызды шарттуу түрдө кайсы тамга менен белгилейбиз? Биринчи альфа, экинчи бета, үчүнчү гамма, төртүнчү эпсилон. Бул мурунку сабакка дагы тиешелүү болуп кетет, бул суроо. Демек, жылдыздардын ичинен эң жарык жылдызды шарттуу түрдө кайсы тамга менен белгилешет? Альфа, бета, гамма, эпсилон. Албетте, бул жерде туура жооп альфа деп айтканбыз, Демек, гректин альфа тамгасы менен эң жарык жылдыз белгиленет деп. Экинчи суроо. Асман сферасында дүйнө огуна перпендикуляр болуп, асман сферасынын борбору аркылуу өткөн тегиздикти чектеген сызык эмне деп аталат? Биринчи асман меридианы, экинчи асман экватору, үчүнчү суткалык параллель, төртүнчү эклиптика сызыгы. Демек, асман сферасында дүйнө огуна перпендикуляр болуп, асман сферасынын борбору аркылуу өткөн тегиздикти чектеген сызык эмне деп аталат экен? Асман меридианы, асман экватору, суткалык параллель же эклиптика. Мен оюмча бул суроого эле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп асман экватору деп аталат экен балдар. Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Биз азыр болсо жогоруда айтып кеткендей, экинчи ыкма, башкача айтканда Фуко маятнигинин жардамы менен дагы жердин өз огунда айлануусунун бирден бир далилин көрсөтсөк болот экен. Ал эми Фуко маятниги деген эмне? Деги эле Фуко деген өзү ким? Жан Бернар Леон Фуко, француз физиги жана астроному. 1851-жылы ал жердин өз огунда айлануусун далилдеген тажрыйбаны жүргүзгөн. Ал эми 1852-жылы болсо биздин баарыбызга белгилүү гироскоп деген түзүлүштү ойлоп тапкан окумуштуу экен балдар бул. Демек, Фуко маятниги 1851-жылы Париждеги Пантеон мунарасында орнотулган. Анын узундугу 67 метр келет дагы. Ал эми башына илинген жүктүн массасы 28 килограмм. Ал эми 1931-жылы ушуга окшогон эле маятник Санкт-Петербургда Исаак чиркөөсүндө орнотулган. Анын узундугу 98 метр келип, ал эми башына бекитилген жүктүн массасы 60 килограммга барабар болгон балдар. Эми ушул Фуко маятнигинин түзүлүшү жөнүндө, деги эле Фуко маятниги жердин өз огунда айлануу кыймылын кантип далилдейт? Мына ошо боюнча анимациялык жана видео тасма бар эле, ошону көрөбүз. Андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы.
мына балдар, силер көргөндөй, демек Фуко маятнигинин сызган жолу аркылуу ушул жердин айлануу кыймылын же болбосо жердин өз огунда айлануу кыймылынын далилин көрсөтсө болот экен. Аны дагы да түшүндүрүү үчүн төмөндөгүдөй мисалга кайрылалы. Мисалга кадимки эле маятник. Бул маятникти башына калем сапты бекитип, анын астында кыймылсыз тактага анын сызган жолун карай турган болсок, эгерде кыймылсыз тактай болсо, анда ал жерде түп-түз эле сызык сызылат. Ал эми экинчи учурда биз ушул тактаны бизди көздөй бир калыпта түз сызыктуу кыймылдап баратат дейли. Анда маятниктин сызган жолу силер көрүп тургандай синусоида же косинусоиданы элестетет. Ал эми эгерде ошол тактайды бир калыпта айлануу кыймылына келтирсек эмне болот? Анда айлануу кыймылынын багытына жараша силер көрүп тургандай эки сүрөттөлүштү алат экенбиз балдар. Фуко маятнигинин сызган сүрөттөлүшү мына ушундай болуп алынат дагы. Бул демек ошол жердин айлануу кыймылынан кабар берет балдар. Ушунун негизинде окумуштуулар жердин өз огунда айлануу кыймылын так эксперимент жүзүндө ушу Фуко маятнигинин жардамы менен далилдешкен балдар. Эми балдар, ушул айтылгандарды бышыктоо максатында дагы бир эки суроого жооп берели. Андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе биринчи суроого көңүлүңөр бурам. Фуко маятниги эмнени далилдейт? Биринчи, жердин огунун прецессиясын. Экинчи, жердин өз огунда айланышын. Үчүнчү, жердин күндө айланышын. Төртүнчү, асман сферасынын айланышын. Албетте бул суроого оңой эле жоопту таптыңар болуш керек. Жерде туура жообубуз жердин өз огунда айлануу кыймылын далилдөөчү бирден бир далилдей турган эксперимент болуп саналат экен балдар. Кийинки суроо, бул мурунку сабактарга да тиешелүү болуп кетет. 88 топ жылдызы бар экендигин билебиз. Ал эми 89-чу топ жылдыз ачылышы мүмкүнбү? Биринчи, мүмкүн. Экинчи, мүмкүн эмес. Үчүнчү, ачылган. Төртүнчү болсо белгисиз. Мына биз билгендей 88 топ жылдызы бар. Ал эми ошо 89-чу топ жылдызы ачылышы мүмкүнбү келечекте? Же ачылганбы? Мүмкүн биринчиси, экинчиси мүмкүн эмес, үчүнчүсү ачылган, төртүнчүсү болсо белгисиз. Албетте бул жерде туура жооп мүмкүн эмес. Эмне үчүн мүмкүн эмес? Анткени биз мурунку сабакта айттык элек, эл аралык астрономия союзу тарабынан 1935-жылы кабыл алынган эрежелер боюнча бүткүл асман, эсиңерде болсун, 88 топ жылдызынын бөлүгүнө бөлүнгөн. Ал эми 89-чу топ жылдызы ал жерден ачылышы дагы мүмкүн эмес, эч качан мүмкүн эмес. Анткени ошол 88 топ жылдызына толук бөлүнүп бүткөн асман бөлүгү. Ошондуктан албетте асманда 88 топ жылдызынын асман бөлүгүн гана биле алат экенбиз балдар. Анда эмесе ушу менен сабагыбыз да аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен жердин өз огунда айлануусуна далилдерди карадык. Анын биринчиси жылдыздуу асмандын айланышынын мисалында, экинчиси болсо Фуко маятнигинин термелүү кыймылынын, башкача айтканда, ошол Фуко маятнигинин сызган жолунун негизинде жердин өз огунда айлануусунун далилин көрө алдык балдар. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.